Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы түбөлүккө кечирилип, биздин эмгегибиз эмес, бизге өз ырайыңыз менен куткарылуу берип, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыгына бара турган даңктуу үмүт бергениңиз үчүн, баардык ырайымыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу куткарууга ээ болгон адамдардын баардыгы бул жерде чогулуп, сиздин улуу эркиңизди, ырайымыңызды даңкташ үчүн сиз бизди баарлашууга чакырганыңыз үчүн дагы ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенип, ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды уруксаат беришиңизди суранабыз. Биз Кудайдын балдары катары эч кандай уят карууга, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Бул саатта биз менен чогуу боло албаган баардык бир туугандарга, алар кайсы жерде болбосун, керектелүүчү өз ырайымыңыз менен чогуу болуп, кимде ким ооруп жаткан болсо, батырактан ден соолугун чыңдап, кимде ким алсыз болуп жаткан болсо, Кудай өз күчүңүз менен, өз сөзүңүз менен алар менен чогуу болуп, бир дагы адам сизден алыстабашын каалайбыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, ошондой эле чет мамлекеттеги биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан ар дайым өз ишенимин сактап келе жаткан баардык бир туугандарга Кудай өзүңүз мол ырайымыңызды төгүп берип, бул дүйнөнүн акырында бизге берген тапшырмаңызды, жакшы кабар ишин көптөгөн адамдарга жеткире тургандай кылып жардам бериңиз. Бул саатта дагы бизге ачып бере турган өз сөзүңүздү, өз эркиңизди, улуу эркиңизди таанып биле ала тургандай кылып, өз сөзүңүз менен бизди ойгонтуңуз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Марк китеби 10-бөлүм. Марк жазган жакшы кабар 10-бөлүм. Кырк алтынчы аяттан баштап 52-нчи аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Марк жазган жакшы кабар 10-бөлүм 46-дан 52-нчи аятка чейин. Алар Жерихо шаарына келишти. Ыйса Жерихо шаарынан шакирттери жана көп эл менен чыгып бара жаткан. Ошол учурда Тимей уулу Бартимей деген сокур адам жол боюнда кайыр сурап отурган. Назареттик Ыйса өтүп бара жатканын уккан ал: «Ыйса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр!» деп кыйкыра баштады. Көптөр аны тыйып жатышты. Бирок ал: «Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр!» деп ого бетер катуу кыйкыра баштады. Ыйса токтоп аны чакыргыла деди. Ошондо сокур адамга: «Коркпо, ордуңан тур, сени чакырып жатат» дешти. Ал сырткы кийимин чечип ыргытты да ордунан туруп Ыйсанын жанына келди. Ыйса андан: «Менин эмне кылышымды каалайсың?» деп сурады. Сокур адам ага: «Устат, көзүм көрсө экен» дедик. Ошондо Ыйса ага: «Бара бер, сени ишенимиң куткарды» дедик. Ошол замат анын көздөрү көрүп калды. Анан ал Ыйсанын артынан ээрчип жөнөдү. Ушуга чейин окуйбуз. Карап көрө турган болсок, бул дүйнөдө анын жашоосунда ар бир адамдын маанилүү бир убактысы болот деп айтсак болот. Мисалы үчүн дыйканчы үрөн себе турган убактысы бар. Андан жакшы витаминдерди берип, кык менен камсыз көрө турган убактысы бар. Андан кийин түшүм жыйнай турган убактысы келет. Балык уулоочу адам балык уулай турган, ошол сетканы ыргыта турган убактысы, балыктарды чогултуп ала турган убактысы бар. Окуучулардын окуй турган убактысы бар. Эгерде ошол мүмкүнчүлүктү колунан чыгарып жүрө турган болсо, анда башка мүмкүнчүлүктөр жок болот. Андан сырткары балдары ата-энесине урматын, сыйын көрсөтүшү керек. Ал убакыт өтүп кеткенден кийин, ата-энеси бул дүйнөдөн өтүп көз жумгандан кийин канчалык кайгырбасын, анын пайдасы да келип чыкпайт. Соодагерлер, соода менен алек болгон адамдар убагында туура салымды кошконду билиши керек. Ошондо гана ал жетишкендикке жете алат. Же болбосо саясатчылар өзүнүн керек убактысында жакшы иштерин аткарса, ал үчүн ошол туура болуп саналат. Мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууну билиши керек. Эгерде саясатчылар ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, мамлекет үчүн иштей турган болсо, анда мамлекет дагы жакшы нерселерге жетишет. Түндүк Кореяда азыр көптөгөн элдер ачкачылыкта жашап жатышат. Бирок ошого карабастан ракеталарды учуруп жатышат. Биз тараптан болду эми, бүтүргүлө, токтоткула. Анын бардыгын эмне кыласыңар ракеталарды, ошолордун баарын талкалап жок кылгыла. Эгерде бардыгы токтой турган болсо, мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде биз сиздерге жардам бере алабыз. Ортобузда тынчтык орнойт деген суранычтар менен кайрылып жатышат. Эгерде алар ошол берилген мүмкүнчүлүктү колунан кетирип жибере турган болсо, анда ал кыйрап калышы мүмкүн. Биздин руханий жашообузда дагы өтө бизге берилген маанилүү убакыт бар деп айтсак болот. Куткарылууга ээ боло турган убакыт берилди.
куткарылган адам руханий жашоо менен жашай турган убакыт берилди. Эгерде ошол убакытты туура пайдаланбасак, анда биз дагы көптөгөн ката кетирсек болот. Өзүбүзгө берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдалана билишибиз керек. Куткарылбаган адамдар үчүн куткарыла турган мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде ал мүмкүнчүлүктү туура колдоно албаса, анда ал түбөлүккө кыйрап калышы мүмкүн. Анан түбөлүккө кайгырган болот, өкүнгөн болот. Ар бир адамга берилген ошол убакытты, мүмкүнчүлүктү ал туура пайдаланышы керек. Анткени куткарылган адамдар дагы эгерде ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдалана албаса, биз сиздер менен окуп кеткен бул сөздөр дагы ошол жөнүндө айтылат. Ошол мазмундагы сөздөр кайсыл убакытта адамдар куткарылууга ээ боло алат, ошол жөнүндө сүрөттөлөт. Жерихо шаарында Ыйса өзүнүн шакирттери жана көптөгөн эл менен бара жаткан учурунда Тимей уулу Бартимей деген сокур адам бар эле. Ал сокур болгондуктан эч бир нерсени аткара албайт. Анын атасы Тимей дагы менимче жакшы жашоо менен жашай алган эмес окшойт. Ошондуктан ал көчөдө кайыр сурап отурган элек, эптеп өзүнүн жанын багайын деп. Бартимей ошол учурда Ыйса өтүп бара жатканын угат. Көптөгөн элдер өтүп бара жаткандыктан ызы чуу болуп жатканын көрөт, угат дагы, анан кийин айтат, эмне болуп жатат десе, Назареттик Ыйса өтүп бара жатат деп ага жеткиришет. Бартимей ал кичинекей кезинен баштап эле сокур болуп калган. Ошол убакыт бою караңгылыкта жашаган адам, жарыкты көрбөгөн, бул дүйнөнүн бактысы эмне экендигин билбестен, көрбөстөн кайыр сурап жарды адам катары жашап келген элек. Жашап жатат, бирок өлгөн адамдын жашоосу менен жашап жатат. Бирок ошол учурда үмүттүн жарыгы ага келди. Эмне үчүн? Анткени Ыйса буга чейин өлгөн адамдарды да тирилтип келген, пес оорулардан айыктырып келген, сокур адамдардын көзүн ачып берген. Андай боло турган болсо, мен дагы эптеп ошол Ыйсаны жолуктурушум керек. Анткени ал сокур болгондуктан өз алдынча ал аны дагы жолуктура албагандыктан Ыйсанын өтүп бара жатканын угат. Биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарда Назареттик Ыйса келе жатканын көрөт дагы, угат дагы, анан кыйкыра баштайт. Ыйса, дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр. Дөөттүн уулу деп айтат. Эмне үчүн? Анткени ошол убакыттан баштап 1000 жыл мурун Израилди башкарган, Израилди бириктирген дөөт падыша. Падышалардын падышасы катары бул дүйнөнү башкара ала турган куткаруучу Ыйса Машаяк. Бул дүйнөнү башкарганга чейин, бириктиргенге чейин ал адамдардын жанын куткаруучу Машаяк болуп саналат. Бартимей ошол сөздөрдү дагы угуп келген элек. Ошондуктан Назареттик Ыйса келе жаткан угат дагы, андан кийин ага кайрылып кыйкыра баштайт. Ыйса, дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр. Көптөгөн элдер аны тыйып жатышты. Оозуңду бас, сен жарды адам, эмне деп сүйлөп жатасың? Азыр Ыйса Машаяк өтүп бара жатат. Көптөгөн адамдар анын артынан ээрчип бара жатышат. Азыр Иерусалимге бара жаткан учур эле. Азыр Иерусалимге барып, ал жерге Кудайдын ишин аткарып, андан кийин айкаш-чыгачка кадала турган убакытсы эле. Бирок ошол учурда сокур Бартимей кыйкырып жатканда элдер болсо, оозуңду бас, акырын бол деп токтотуп жатышты элек. Анда Бартимей андан да катуу кыйкыра баштады.
ого бетер катуу кыйкыра баштадык. Эмне үчүн? Анткени ал үчүн эң акыркы берилген мүмкүнчүлүк экендигин ал түшүнүп жаткандыктан, эгерде ошол мүмкүнчүлүктү алып колунан өткөрүп жибере турган болсо, анда ал түбөлүккө жарды болуп, түбөлүккө кыйналып жашай турганын билгендиктен ал бүт күчүн жумшап, ого бетер катуу кыйкыра баштады. Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр деп кыйкыра баштайт. Ыйса токтойт дагы, ал адамдын кыйкырып жатканын үнүн угат. Бара жаткан жеринен токтойт. Аны чакыргыла дейт. Биз сиздер менен ыйык жазууда көптөгөн сөздөрдү окуганбыз. Ошол учурда Ыйса Машаяктын артынан ээрчиген адамдардын ар биринин жүрөгүн Ыйса билген. Башка адамдар ээрчигендиктен ал дагы адам ээрчип бара жатабы, же болбосо кереметтерди көрүш үчүн ээрчип бара жатабы, же болбосо чынында Кудайдын сөзүн угуш үчүн ээрчип бара жатабы, же болбосо Ыйсага ишенгендиктен ээрчип бара жатабы, баардыгын билген. Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келгени адамдын жанын куткарып алыш үчүн келген. Ыйса Машаяк пес оорулардын айыктырып, жиндерди чыгарып, алсыз адамдарды айыктырып, өлгөн адамдарды тирилтип, Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилүүсү менен анын ырайым аркылуу адамдардын жаны куткарыла тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөткөн. Кимде ким Кудайды чын жүрөгүнөн издеген болсо, ал адамды жолуктурат. Лука 19-бөлүмдө салык жыйноочулордун башчысы Закай деген адам бар эле. Ал Ыйсаны көргүсү келген, бирок ал кичинекей бойлуу болгондуктан анжыр дарагына чыгып алат. Өтүп бара жаткан Ыйсаны жок дегенде бир жолу көрүп калайын деп. Бирок Ыйса Закай жөнүндө дагы билген. Закай ушунчалык Ыйсаны көрүүсүн каалагандыгын дагы көргөн. Салык жыйноочу болгондуктан ал канчалаган көп күнөө кетиргенин да билген. Ошол күндөрү адамдар аны сындап, шылдыңдап, күнөөкөрлөрдүн арасында күнөөкөрдөй мамиле кылышкан эле. Анын баардыгын Ыйса жакшы билип турган эле. Бирок Закай Ыйса Машаякты көргөнгө чейин Машаяк биринчи Закайды көрөт. Закай, тезирээк түш деп айтат. Кээ бир адамдар айтты беле, бунун аты Закай деп. Жок, анын аты Закай экенин дагы Ыйса билип турган. Мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек дейт. Закай ордунан тура калат дагы анан Ыйсаны кабыл алат. Өзүнүн бүт күнөөсүн мойнуна алат. Эгерде мен кимдир бирөөнү алдап, акысын жеген болсом, анда 4 эсе кайтарып берем. Болгон мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем деп айтат. Эмне үчүн мындай сөздөрдү айта алат? Анткени ал өзүнүн күнөөсү үчүн тобо кылгандыктан. Эми мындан ары жаңы жашоо менен жашайм деген сөздөрдүн мааниси. Ыйса Машаяк айтат: бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул адам да Ыбрайымдын урбагы. Анткени Ыбрайымга Кудай өзүнүн батасын, ырайымын алдын ала айтып койгондуктан. Ошондой эле бул Жерихо шаарында жашаган сокур Бартимей дагы Ыйса Машаякты чакыра баштаганда, Ыйса Машаяк ордунан токтойт. Аны чакыргыла деп буйрук берет. Анын кандай акыбалда экенин көргөн. Анын чын жүрөгүнөн каалаган каалоосун дагы билген. Анан басып бара жаткан кадамын токтотот. Адамдар ага кайрылып айтышат: коркпо, ордуңан тур, сени чакырып жатат дешти. Ыйса Машаяктын артынан ээрчип бара жаткан көптөгөн адамдар ошол болуп аткан окуяны карап турушту эле. Сокур Бартимей дагы өтө таң калды. Кантип эле Теңир мени чакырып атат?
ушундай таң калыштуу иш болобу, керемет иш болобу деп. Ордунан тура калат дагы сырткы кийимин чечип ыргытат. Сырткы кийими анын эмнени билдирет? Пальто сыяктуудай кийим, суук болгондо жууркан катары колдонгон, же болбосо астына төшөп жаткан, ошол эле учурда кийим катары кийген. Ошол сокур адамдын бүт байлыгы сырткы кийими болуп саналган элек. Ошол кийимин кийип алып отурган элек. Ыйса Машаяк чакырганда сырткы кийимин дагы чечип ыргытат дагы ордунан тура калып Ыйсанын жанына келет. Эгерде мен Ыйсаны жолуктуруш үчүн бул сырткы кийимим мен үчүн кандай баалуулугу бар эле. Ошол эле учурда ал сырткы кийими ушунчалык жыттанып кеткендиктен, жаман жыттар менен. Ошондуктан кир болгондуктан, жыттангандыктан анын бардыгын чечип салайын дейт. Ордунан тура калып Ыйсанын жанына келет. Ыйса ага кайрылып сурайт: "Менин эмне кылышымды каалайсың?" деп сурайт. Ыйса Машаяк билбегендиктен сокурдан кайрылып сурап атабы? Жок. Бул сокур адамдын чыныгы каалоосу эмне экендигин Ыйса жакшы билген. Жакан 5-бөлүмдө Бетезда деп аталган көлмө бар элек. Аны 5 бастырма курчап турган эле. Ал жерде көптөгөн оорулар, сокурлар, шал болгон адамдар ошол жерге келип айыгышкан элек. Суунун чайпалышын күтүп жатышчу элек. Бул адам өз алдынча ошол көлгө түшө албагандыктан башка адамдар биринчи түшүп кетишкен элек. Ошондуктан Ыйса азыр сокур адамдын жанына келет. Менин эмне кылып берүүмдү каалайсың дейт. Анткени ошол көлмөгө түшкөнгө чейин башка адамдар менден биринчи түшүп кетип жатышат. Ошол жерде 38 жылдан бери шал болуп ооруган бир адам бар элек. Ыйсаны көргөндө анын жанына келип айыккың келеби дейт. Айыктырганга чейин эмнени каалайсың деп сурайт. Пес оорусунан айыктырыш үчүн дагы биринчиден адан сурайт: "Эмнени аткарып беришимди каалайсың?" деп. Ыйса азыр бизди жолуктургусу келет. Адамдар эмне үчүн, кандай максат менен Ыйсаны жолуктургулары келет, ошону билгиси келет. Бартимей дагы: "Теңирим, мага көп акча бере көрчү. Же болбосо, Теңирим, мага бир үй берсеңиз болобу?" Денеге керектүү нерсени каалап жатабы ал? Азыр эмне үчүн ал жарды, жакыр адам болуп калды? Анткени ал сокур болгондуктан ал эч нерсе кыла албайт, иштей да албайт. Башка ден соолукта болгон адам катары бир нерселерди кыла албайт да. Ал кичинекей кезинен тартып эле сокур болгондуктан күн болсо дагы, жарык болсо дагы, жылдыздар болсо дагы ушунчалык баардык кооз нерсени, Кудайдын жараткан нерсесин бир дагы жолу көргөн эмес адам. Ошондуктан менин каалоорум, мени каалаганым Кудай ошону көзүм ачылып көрүүсүн каалайм. Жыйынга келген адамдардан сурасаң, эмне деп жооп беришет? Теңир, мага Кудай мындай жардам бере көр. Менин балам жакшы экзаменди тапшырып, жакшы университетке өтүп кетсин. Жардам бериңиз мага деп суранышат. Же болбосо күйөөмдүн жумушу жакшы болсун. Биз дайыма үй бүлөбүз менен амандык, эсендикте, сак саламатта жашайлы. Же болбосо мен лотереяга катышып аттым эле, жакшы батир утуп алсам экен деп сурашы мүмкүн. Кудай мага
жогорудан төрөлүүгө жардам бер, мени куткара көр деп суранышабы? Адамдар тескерисинче денеге керек болгон нерселерди сурашат. Ыйса андай маанидеги сыйынууларды укпайт. Биздин рухубуз, жаныбыз оңолгонго чейин, куткарылууга ээ болгонго чейин башка денедеги жашоодо эч качан жетишкендикке жете албайбыз. Кудайды таанып билгенге чейин биз бул дүйнөнүн билимине жете албайбыз. Адамда денелик байлык же болбосо денелик жетишкендиктер болгон сайын ал куткарылууга келиши кыйыныраак болот. Ыйса ал адамды дагы айыктырат. Бартимейдин көзү ачылат. Анын денедеги эле көзү ачылды деп ойлойсузбу? Жок. Мына сенин ишенимиң куткарды дейт. Эмне үчүн? Анткени буга чейин ушунчалык чын жүрөгү менен каалагандыктан Ыйса Машаяктын алдына келгенде Ыйса Машаяктын астында оорусунан, пес оорусунан айыкканга чейин Ыйса Машаяк айтат: "Балам, күнөөлөрүң кечирилди" деп. Биринчиден анын күнөөсүн кечирип, андан кийин гана денедеги оорусун айыктырган элек. Бартимей дагы көзү ачылып, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөдүк. Көптөгөн адамдар Ыйсанын артынан ээрчип бара жатышкан элек. Иерусалимге бара жаткан учурунда. Ыйса Машаяктын артынан ээрчиген адамдардын арасына Бартимей дагы кошулду. Ошол учурда ошол адамдардын ичинен чын дилинен Кудайга ыраазы болгондуктан ээрчиген адамдар да бар эле. Кээ бир адамдар маңызсыз, эч бир себеби жок эле артынан ээрчип жүргөн адамдар да бар эле. Лука 18-бөлүм 43-аятта ошол замат анын көздөрү көрө баштайт, ал Кудайды даңктап, Ыйсаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады. Бул сокур адам өзүнө берилген мүмкүнчүлүктү өтө туура пайдаланып, өзүнүн сокур оорусунан айыкты. Ыйык жазууну карай турган болсок, ар бир адамга Кудайдын берген мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз өткөрүп жүрбөстөн туура пайдалана билишибиз керекпиз. Куткарылбаган адамдар үчүн куткарыла турган мүмкүнчүлүк берилет. Куткарылган адамдар үчүн куткарылгандан кийинки жашоосунда кандай татыктуу жашоо менен жашашы керек, ошого байланыштуу мүмкүнчүлүктөр берилет. Жакан 9-бөлүм 1-аяттан баштап айтылат: "Тубаса сокур адам бар элек." Шакирттери Ыйсадан сурашат: "Бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду эле? Өзүнүкүбү же ата-энесиникиби?" деп. Сокур адам кандай күнөө көтөрмөк эле? Андай болсо ата-энесинин күнөөсү үчүн бул сокур болуп калдыбы деп. Ыйса Машаяк айтат: "Өзүнүкү да ата-энесиники да себеп болгон жок. Анткени анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүшү үчүн ушундай болду. Кудайдын эрки болгондуктан." Ыйса Машаяк аткарган иши эмне экендиги адамдарга Кудайдын кудурети катары көрсөтүлүшү керек болгондуктан. Өзүнүкү да ата-энесиники да себеп болгон жок. Эгерде жакшылап изилдеп көрө турган болсок, анда эң биринчи адам атанын күнөөсү үчүн. Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта бир адам тил албастыгынан көп адамдар күнөөкөр болушту. Бир адам, ал адам атаны билдирет. Жамандыкты, жакшылыкты билдирген бактын дарагынан жемишти жегендиктен Кудайдын астында тил албастыкка келет.
Шайтан жылан аркылуу эмне деп айтат? Жок, жей бер, эч нерсе болбойсуң. Сен жей турган болсоң, көзүң ачылат да Кудайдай болуп каласың. Башталыш 3-бөлүмдө ошол жемишти жери менен анын көзү ачылат. Кудайдын алдында дененин күнөөсү ачылат, бирок Кудайдын астында ал сокур болот. Анткени ал өзүнүн жылаңач экенин көрдү деп жазылат. Өзүнүн аянычтуу кебетесин көрөт. Анжыр дарагынын жалбырактарынан өзүнө кийим кылып жасап кийип алат. Адам аты аркылуу төрөлгөн адамдардын баардыгы төрөлгөндөн баштап Кудайдан алыстап, төрөлгөндөн баштап эле руханий жашоодо сокур адамдар болуп саналышат. Бул дүйнөнүн жаратылышын көрсө дагы Кудайдын кудурети катылгандыгы жөнүндө көрө албайт. Асмандагы сансыз жылдыздарды карап, Кудайдын улуулугун, чексиздигин, кудуретин ойлобостон кантип тамактанып, кантип жашайбыз деп ошол сыяктуу эле жашайт. Бул жырткычтардай сыяктуу да эле. Руханий жашоону ал көрө албагандыктан, ошондуктан бардык адамдар Жерихо шаарындагы Бартимей сокур адамдай эле бардыгы руханий жашоодо сокур адамдар. Куткарылбаса, ал түбөлүк караңгыга бара турган адам. Ошондуктан төрөлгөндөн баштап сокур болуп төрөлгөн адамды ал айыктырат, көзүн ачып берет. Жакан 12-бөлүм 35-аятты карасак, Ыйса аларга эмне деп айтат? Жарык бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт. Ыйса Машаяк болгон учурда, жарык болуп турган учурда жарыкка ишенгиле. Ошондо гана силер караңгыда калбайсыңар. Дагы да куткарыла элек адамдар бар. Биздин арабызда дагы куткарылбаган адамдар болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар ооба куткарылдым дейт, бирок чынында куткарылбаган адамдар дагы болушу мүмкүн. Чыныгы жогорудан төрөлгөн адамдын күбөлөрү, далилдери болушу керек. Өлүк адам менен тирүү адам чогуу боло албайт. Көзү ачык көргөн адам менен сокур адам чогуу боло алышпайт. Жогорудан төрөлгөн адам менен жогорудан төрөлбөгөн адамдын айырмасы жөнүндө дагы ыйык жазууда жазылат. 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү текшерип көргүлө. Өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлөчү. Силерде Кудай каалаган ишеним барбы же жокпу? Анткени Кудайга жага турган ишеним бар. Кудайга жакпаган ишеним бар. Талкаланып калган ишеним бар. Бирок куткарылбаган адамдар өтө көп. Кудайдын сөзү аркылуу өзүнүн ишенимин ар дайым текшерип турушу керек. Эгерде дагы да кандайдыр бир шек санаган болсо, же болбосо ишенимде бекем турбаган болсо, сөзсүз түрдө чын жүрөгү менен каалашы керек. Кандай кылганда мен көп акча табат болду экенмин, кандай болгон күндө мен дагы көптөгөн бактылуу жашоо менен жашайт экенмин деп ойлогондун ордуна, кандай кылганда мен мындан дагы жакшы, татыктуу жашоо менен Кудайдын астында жагып жашай алат экенмин дегенди ойлосок жакшы го. Күндөрүн бактылуу өткөрүшөт дагы өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет деп Айып китеби 21-бөлүмдө жазылат. Биз бул дүйнөдө кыйынчылыктарда жашасак дагы, жакыр болсок дагы, бирок ишенимибизди аягына чейин сактап жашай турган болсок, Ыйса Машаякты жолуктурганыбыз бул биздин чоң каалообуз болот. Бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүккө жашайт. Биздин каалообуз эмне?
Эгерде биздин жүрөгүбүздө дагы каалоо боло турган болсо, ошол каалообузду да Кудай сөзсүз түрдө аткарат. Эртеңки күндөн баштап биздин жыйында семинар башталат, чоң семинар. Ошол учурда Кудай ар бирибиздин астыбызда болот. Сокурлардын көзүн ача турган Теңир, шайтандын кол алдынан бизди куткарып ала турган Теңир. Элчилердин иштери 26-аятта жакшы кабарды таркаткан адамдарды көздөрүн ачып, шайтандын бийлиги астында жашап жаткан адамдарды куткарып, Кудайдын астына алып келип, өлүмдөн өмүргө алып келүүчү Теңир. Бул дүйнөдө адам убактылуу жашайт. Биздин баардык күндөрүбүз сенин каарыңдын астында өттү. Силердин жашооңор эмне, өмүрүңөр эмне, пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кетчү бул сыяктуудай. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде биз эмне кылышыбыз керекпиз? Куткарыла ала турган мүмкүнчүлүктү туура пайдалана билишибиз керекпиз. Канчалык күнөөкөр болбосун, сөзсүз түрдө ал адам дагы куткарылууга ээ боло алат. Анткени баардык адамдардын куткарылуусун Кудай каалагандыктан, ошол мүмкүнчүлүктү биз туура пайдаланышыбыз керекпиз. Эртең же болбосо кийинки семинарда угам деп биз дайым эле кийинкиге жылдыра беребиз. Анткени шайтан дагы кийин деген нерсени өтө жакшы көрөт. Бирок чын дили менен каалаган адамдар үчүн Кудай өзү аны жолуктурат. Жеремия 29-бөлүм 13-аятта мени издейсиңер. Эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, анда табасыңар. Кудай ал адамды дагы жолуктурат. Анткени чын жүрөгүнөн издеген адамдарды Кудай каалайт, ошол адамдарды барып жолуктурат. Мен куткарылганга чейин Кудайга дагы ишенгенмин, Кудайдын бар экендигин билчүмүн. Менин жаным бар экен дагы, түбөлүк тозок менен түбөлүк бейиш бар экендигин дагы билгенмин, ишенгенмин. Мен өмүрүмдүн акырына чейин Кудайдын сөзүн үйрөнүп, көптөгөн адамдар менен бөлүшүшүм керек деп, руханий семинарияда барып, ал жакта дагы окууну бүтүргөнмүн. Ишембе күндөрү дайыма жүктөрүмдү көтөрүп алып, бүт кыштактарга, шаарларга барып, жакшы кабар таркатыш үчүн, кызмат өтүш үчүн барчымын. Кудай үчүн гана жашайм деген чечимдерим бар болчу. Бирок күндөрдүн биринде менде куткарылуу жок экендигин түшүндүм. Анткени ким Кудайдын сөзү аркылуу жогорудан төрөлбөгөн болсо, ал асман падышачылыкты көрбөйт дегендиктен. Сыйынып отуруп, мен жогорудан төрөлбөгөн адам экенимди билдим. Андан кийин ошол нерсени башка адамдарга дагы бөлүшүп айта алган жокмун. Эгерде мен өлө турган болсом, анда түздөн түз тозокко бара турганымды билип, 1962 жылы 30-октябрда кечки саат 8-де Ыйса Машаяк менин күнөөм үчүн түбөлүк курмандык катары өз жанын берип, мен үчүн өлүп кайрадан тирилип, азыркы күндө да Кудайдын астында мен үчүн сыйынып турат деген чындыкка ишенип, баардык менин көйгөйлөрүм чечилди. Ошого чейин жаңы келишимди, байыркы келишимди 50 жолу окуп чыккан болчумун. Андан кийин гана көптөгөн Кудайдын жардам аркылуу баардык сөздөрдү түшүнө баштадым. Кийин карап көрсөм, көптөгөн адамдар семинарды угушту эле, бирок аягына чейин түшүнүп кабыл алган адамдардын ичинен бирөөсү эле мен болчумун. Ошол мен үчүн эң чоң керемет болду. Эмне үчүн? Анткени чын жүрөгүнөн издеген адамдарды Кудай жолуктурат. Эгерде адамдар угат, бирок чын жүрөгү менен каалабаган болсо, анда адамдар Кудайдын берген батасына, Кудайдын берген ырайымына ээ боло алышпайт. Матай 13-бөлүмдө жерге себилген үрөөн жөнүндө айтылат. Кээ бир үрөөн болсо,
жерге түшүп калган болот, же болбосо ар түрлүү жерге түшөт дагы, андан кийин жакшы жерге түшүрүлгөн үрөн ал кабыл алат дагы, түшүнгөн адам бул жакшы кабар, Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип жатат деп Колосолуктар 1-бөлүм 6-аятта, 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алганбыз. Бардык эле адамдар бирдей сөздү угушат, бирок бирөөсү куткарылууга ээ болот, бирөөсү ээ болбойт. Эмне үчүн? Чын жүрөгүнөн канчалык каалаган сайын ошол адамга Кудай ачып берет. Семинарды угуп отурушу мүмкүн, бирок жүрөгү менен такыр эле башка жакта жүрүшү мүмкүн. Чын жүрөктөн Кудай адам өзү каалаган убактысында Кудай ачып берет. Элчилер иштери 16-бөлүмдө элчи Павел Филиппияга барып көптөгөн адамдарга жакшы кабар сөздү таркатат. Бирок ошол адамдардын ичинен кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял Кудайдын сөзүн кабыл алат. Эмне үчүн бир гана Лидия кабыл алган элек? Анткени анын жүрөгүндө чын жүрөгү менен Кудайды таанып билгиси келгендиктен өзгөрүүсүз. Анан элчилерди өзүнүн үйүнө чакырат дагы, менин үйүмө келип, меникинде жашап тургула деп өтүнөт. Ал соодагер аял болгондуктан анын максаты көп акча табыш үчүн эмес, эми ошол өзү уккан жакшы кабарды башка адамдарга таркатуу болот. Ошол бир Лидия аял аркылуу Филиппияда бир чоң жыйын пайда болот. Куткарылууга ээ болгон адамдын көз карашы өзгөрүлөт, бул дүйнөгө болгон максаты өзгөрүлөт. Чын жүрөктөн издеген адамды Кудай өзү жолуктурат. Биз куткарылган адамдар, куткарыла элек адамдар үчүн чын жүрөгүнөн каалай тургандагы биз аларга көмөктөшүбүз керек, жардамыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Алардын адамдардын ичинде дагы жан бар экендигин, бул дүйнө менен бардыгы бүтүп калбай тургандыгын, түбөлүк тозок, түбөлүк бейиш бар экендигин дагы жеткиришибиз керекпиз. Ал адам руханий жашоо жөнүндө дагы ойлонуп көрүшү керек экендигин биз айтып, таалыкпастан айта турган болсок, ал адамдын ичинде дагы абийир болгондуктан сөзсүз түрдө ал түшүнө баштайт. Эгерде куткарылган адам оозун ачпастан унчукпай отура берсе, кантип адамдар куткарылууга келмегеле? Ыйса Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат деген сөз бар. Эгерде бир адам куткарылган болсо, автоматтык түрдө бүт үй бүлөсү куткарылат деген сөздөгү маанилер эмес. Бир адам куткарылган болсо, анда башка үй бүлөсүн жөн калтырып коебу? Чын жүрөгүнөн алар үчүн сыйынат. Куткарылууга ээ боло тургандагы бүт күч аракетин жумшайт. Ошондуктан биринчи куткарылган адам башка адамдарга жакшы кабарды таркатуусу бул Кудайдын эрки болуп саналат. Өзүнүн туугандарына, жакындарына, досторуна, бүт адамдарга, досторуна. Куткарылган адам оозун жаап алып, бир дагы сөздү чыгарбастан унчукпай отуруп алса, анда тигил адам жыйынтыгында тозокко барып түшүп кала турган болсо эмне деп айтат? Убагында эмне үчүн мага айтып койгон жоксуң? Сага айтпадым беле? Жөн эле бир эле айтып коюп мен укпай койсом, менден баш тартмак белең? Аягына чейин суранып, чын жүрөгүңдөн мага жакшы кабарды айтпайт белең? Чын жүрөгүңдөн бүт күч аракетиңди жумшап айтпайт белең? Эгерде сен ошо аягына чейин баш тартпастан айткан болсоң, мен дагы куткарылып калмакмын деп айтышы мүмкүн. Ыйса Машаякты жолуктура ала турган убакыт бар. Ышая китеби 55-бөлүмдү чогуу ачалы. Ышая 55-бөлүм 6-аят. Ышая 55-бөлүм 6-аят.
Теңирди тапканга мүмкүн болуп турганда аны издегиле, ал жакын турганда аны чакыргыла. Теңирди тапканга мүмкүн болуп турганда аны издегиле, жакын турганда аны чакыргыла. Кудайды каяктан жолуктурабыз? Тоонун чокусунда Кудай менен жолугушабызбы же жыйындын ичинде жолугабызбы? Эң башында сөз бар болгон, сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Анткени ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйык жазуу аркылуу биз Ыйса Машаяк менен жолугабыз. Ыйса Машаяк аркылуу сөздүн негизинде түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Качан ыйык жазуу сөзү таркатылып жатканда Кудай бизге жакын болгон убакыт. Жеке баарлашуу болобу, же болбосо семинарда болобу, же болбосо конференцияда болобу, сөзсүз түрдө жакшы кабар сөзү айтылып жаткан учурда Кудай ошол убакытта ар бирибизге жакын, ар бирибизге мүмкүнчүлүктөрдү берип турат. Ошондуктан семинарда, конференцияда көптөгөн адамдар куткарылууга ээ боло алышат. Анткени бардыгы ошол мүмкүнчүлүк аркылуу Кудайды жолуктура алгандыктан, эгерде ошол мүмкүнчүлүктү колубуздан өткөрүп жибере турган болсок, анда кайрадан мүмкүнчүлүк келбей да калышы мүмкүн. Эгерде биз бул учурда куткарыла албасак, анда кийин шашпай куткарылабыз деп айтабыз. Бирок кийинки убакыт келеби, келбейби, аны ким билет. Элчилердин иштери 24-бөлүмдө чогуу ачабыз. Элчилердин иштери 24-бөлүм. Элчилердин иштери 24-бөлүм. Бөлүм 24-аят. Бир нече күндөн кийин Феликс өзүнүн жүйүт аялы Друзила менен келди да Павлды чакыртып алып, Машаяк Ыйсага болгон ишеними тууралуу укту. Павл адилеттик өзүн өзү тыюу жана келечектеги сот тууралуу айта баштаганда Феликсти коркунуч басты. Ошондуктан ал азыр бара бер, убакыт болгондо өзүм чакыртып алам деди. Элчи Павл Феликске канчалык каалап жакшы кабарды айткысы келе тургандыгы жөнүндө буга чейинки мазмундарда да жазылат. Феликстин аялы жүйүттөрдөн элек. Кудай тандып алган элдин аялы элек. Кудайды Машаякка болгон ишеними жөнүндө уккусу келди элек. Элчи Павл бүт бардыгын айтып берип жаткан учурда Феликс ошол сөздөрдү угат дагы, андан кийин аны коркунуч басат. Кудай жөнүндө угуп жатканда сөзсүз түрдө коркунуч пайда болот. Андан кийинки көйгөй кандай? Кандай көйгөй жаралат? Азыр бара бер. Азыр менин убактым эмес дейт. Убакыт болгондо өзүм чакыртып алам дейт. Азыр башка иш менен алек болгондуктан кийинки убакытта сен менен жолугушалы дейт. Андан кийин айта турган сөздү уга турган болсо, Феликс бул окуяны уккандан кийин Феликс кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин Помпейге курортко барат дагы, андан кийин Везувий жанар тоосу атылып жатканда Помпейдин бардыгы кыйрап калышат. Улуу, урматтуу элчи Павл жакын, өзү түздөн түз сөздү уга ала турган мүмкүнчүлүктү тузуп берди эле, бирок ал ошол мүмкүнчүлүктөн баш тартты дагы түбөлүк тозокту тандап алды. Кудайдын мүмкүнчүлүк өтүп кеткенге чейин, бүгүнкү сөздүн темасын окудуңуздарбы? Мүмкүнчүлүк өтүп кеткенге чейин. Мүмкүнчүлүк ар дайым эле бизге боло бербейт. Анткени Кудай белгилеп койгон мүмкүнчүлүк бат эле биздин астыбыздан өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошону туура кармап калышыбыз керекпиз. Элчилердин иштери 8-бөлүмдү дагы ачалы. Элчилердин иштери 8-бөлүм.
Elçilerin İşleri 8. bölüm 26. ayet. 8. bölüm 26. ayet. Теңирдин периштеси Филиппке мындай деди: Тур, түштүккө Иерусалимден Азаны карай кеткен ээн жолго бар. Ал туруп ошол жака жөнөдү. Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келген эфиопиялык бир адам үйүнө кайтып бара жаткан эле. Бул Евнух, эфиопиялыктардын аял падышасы, Кандакиянын жогорку даражалуу төрөсү, анын казына иштерин башкаруучуларынын башчысы болчу. Ал адам өзүнүн арабасында Ышая пайгамбардын китебин окуп бара жаткан. Рух Филиппке мындай деди: жакын барып бул арабага катарлаш бас. Филипп жакын барды да анын Ышая пайгамбардын китебин окуп жаткандыгын угуп, андан окуганыңды түшүнүп жатасыңбы деп сурады. Мага бирөө түшүндүрүп бербесе кантип түшүнбөк элем деди. Анан Филипптен арабага түшүп, өзүнүн жанына отуруусун өтүндүк. Элчилердин иштери 8 бөлүмдө жазылган Филипп диакон бул 7 диакондун ичиндеги диакондордун бири. Биринчи Стефан диакон, ал ташбаранга алынып өлтүрүлгөн адам. Андан кийинкиси Филипп. Бул эки адам диакондар болушкан. Бирок диакон болгонуна карабастан элчилердей эле Кудайдын сөзүн адамдарга таркатып келишкен. Самарияда дагы. Андан кийин Теңир периштеси Филиппке айтат: Иерусалимдеги Аза жерге барып айт дейт. Азыркы учурда жаңылыктардан карасак, Палестина жеринде жайгашкан Аза деген кичинекей бир жер, чөлгө айланган жер. Филиппке айтат: Иерусалимден Азаны карай кеткен ээн жолго бар. Карап көрсө, эфиопиялык аял падышасынын Кандакиянын жогорку даражалуу төрөсү элек. Анын казына иштерин башкаруучуларынын башчысы болгон. Чоң жоопкерчиликти мойнуна алган адам элек. Эфиопиядан арабага отуруп Иерусалимге чейин барып, Кудайга табынып, андан кийин кайра айтка кайтчу элек. Эфиопиялык бул адам Иерусалимге чейин барып, Кудайга кызмат өтөш үчүн барган элек. 1000 жыл мурун Иерусалимде Сулайман падыша Кудайдын бүт кудуреттүү акылына ээ болгон. Сулаймандын акылмандыгына үйрөнүш үчүн көптөгөн адамдар келип кетишчү эле. Алардын ичинден эфиопиялык аял падыша дагы. 10 жыл бою Кудайдын берген акылмандыгын угуп, ал ушунчалык таң калган элек. Жөн эле кайтып кетти деп ойлойсуздарбы? Эфиопиянын императору Селасие көп убакыт мурун Кореяга келгенде эмне деп айтканы эсиңизде болсо керек. Мен Сулаймандын тукумумун деди. Шеба канышасы Сулаймандан өтүнүч алган дешет. Бирок ал байыркы келишимде сендей уул төрөп берүүсү жөнүндө айтылган эмес, суранычы жөнүндө. Ошондуктан Шеба канышасы Сулаймандан боюна бүтүп кетет деген сөздөр бар болгондуктан, Эфиопиянын императору Селасия келгенде мен Сулаймандын тукумумун деп айтат. Ошол учурда Израиль эли эфиопиялыктар менен бирдей ортосунда катнаштар пайда болгондон кийин Эфиопиядагы жайгашкан бардык жүйүт адамдары көптөгөн убакыт бою ошол жакта жашагандыктан алар кара түстөгү еврейлер болушту. Эфиопиялыктар ошол жүйүттөрдүн аркасынан алар аткарган иштердин бардыгын кызмат өтөп жашагандыктан ошол жүйүттөргө
Жүйүттөрдүн артынан эфиопиялыктар да Кудайга ишене башташкан. Ханышанын казынасын башкарган Эбнух Кудайга кызмат кылыш үчүн, сыйыныш үчүн Иерусалимге чейин барчу элек. Бул адам саякатка келген жок. Иерусалимди көрүш үчүн дагы келген жок. Майрамга байланыштуу ал Иерусалимге келет дагы жүйүттөрдүн, еврейлердин майрамын, же болбосо аткарган иштерин дагы кошо аткарыш үчүн Иерусалимге бара жаткан элек. Иерусалимге жетип, андан кийин кайрадан арабага түшүп кетип бара жаткан учур элек. Ышая 53-бөлүм байыркы келишимдеги эң негизги жакшы кабардын мааниси жөнүндөгү сөздү окуп турган элек. Көчүрмөсүн окуп турган элек. Бул адам Эбнух Кудайга эле кызмат өтүп тим болбостон Кудайдын сөзүн дагы үйрөнгөн адам эле. Филиппке Кудай буйрук берет. Филипп Эбнухка барып жакында дейт, арабага барып кошо. Ал Филипп Эбнухтун жанына барганда ал Ышая китебин окуп жаткан учуру болот. Кудай ага жакын бар деп буйрук бергендиктен Филипп диакон Эбнухтан сурайт. Сен азыр ошол сөздү окуп жатасың, бирок сөздү түшүнүп жатасыңбы? Эбнух айтат, мага бирөө түшүндүрүп бербесе кантип түшүнмөк элем? Мен билбеймин. Түшүндүрүп, чечмелеп берген киши болбосо кантип түшүнмөк элемин? Ыйык жазуунун берилген максаты биринчиден аны кабыл алып түшүнгөн адамдар башка адамдарга түшүндүрүп жеткире ала тургандай кылып Кудай берип койгон. 32 аятта ал ыйык жазуудан бул жерде окуган эле. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу ооз ачпайт. Ал кемсинтилип, адилет соттолуу укугунан ажыратылды. Бирок аны тегин ким айтып бере алат? Анткени анын жер үстүндөгү өмүрү бүтөт. Эбнух Филипптен өтүнөм, айтчы, пайгамбар ким жөнүндө айтып жатат? Өз жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү деп сурады. Ошондо Филипп сөзүн баштады. Ал ыйык жазуунун ушул жеринен баштап Ыйса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берди. Байыркы келишимдеги эң негизги сөз болуп саналган Ышая 53-бөлүмдөн 5-аяттан баштап окуп жаткан элек. Союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуудай, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуудай оозун ачкан эмес. Бул сөздөрдү ал өз жөнүндө айтып жатабы? Бул пайгамбар же болбосо башка бирөө жөнүндө айтып жатабы? Ал кемсинтилип, адилет соттолуу укугунан ажыратылды. Күнөөсүз күнөөкөрлөр үчүн өлдү деп жазылат. Эми ким жөнүндө айтып жатат деп ойлойсуң? Ким жөнүндө айтылып жатат? Анткени анын жер үстүндөгү өмүрү бүтөт деп айтылат. Бул Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүлгөн сөздөр. Бул ким жөнүндө айтылып жатат деп сурайт. Иерусалимге барып, көптөгөн ыйык кызмат кылуучулар, фарисейлер, садукейлер менен жолугуп, ал сүйлөшкөн эле, бирок алар ошол Эбнухка туура жооп бере алыштыбы?
Тескерисинче алар Кудайды айкаш-чыгачка кадап койгон адамдар элек. Ыйса Машаякты римдиктердин колдору аркылуу Ыйса Машаякты өлтүрүп койгон адамдар эле. Эми ошол ыйык кызмат кылуучулар же болбосо фарисейлер бир нерсеге мыйзам окутуучулар үйрөтө алдыбы Евнухту? Ошондо Филипп сөзүн баштайт. Ал ыйык жазуунун ушул жеринен баштап Ыйса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берет. Мына так ушул сөздөр Ыйса Машаяк жөнүндө айтылат деп. Ыйса Машаяк келгенге чейин 700 жыл мурун пайгамбарчылык катары айтылган сөздөр. Кудайдын пайгамбарчылыгы боюнча күнөөсүз Машаяк бул дүйнөгө келип, кемсинтилип, үнүн дагы чыгарбастан союла турган козу сыяктуудай жетеленип барган. Адилетсиз сотко келет дагы айкаш-чыгачка кадалып өлтүрүлөт. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн ал кыйналды. Бизге тынчтык болушу үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жарааты менен айыктык. Биз үчүн Кудай соттолду. Ыйса Машаяк соттолду деп бардыгын Филипп Евнухка жеткирип айтып берет. Арабанын үстүндө бара жатып. Евнух Кудайдын жакшы кабарын окуп, так эле ошол мүнөттө түшүндүк. Ыйык рух жардам бергендиктен түшүнө алдык. 36 аятта алар жолдо бара жатып бир сууга келишти. Ошондо Евнух, мына суу, менин сууга чөмүлдүрүлүүмө кандай тоскоолдук бар деди. 37 аят Корей котормосунда жок деп жазылат. Эмне үчүн жок деп жазылат? Анткени бул котормолорду, көчүрмөлөрдү көчүрүп башка жерге түшүрүп жазганда ушунчалык эскирип калгандыктан Филипп болсо ага, эгерде бүт жүрөгүңдөн ишенсең, анда чөмүлдүрүлсөң болот деди. Ыйса Машаяк Кудайдын уулу экендигине ишенем деди ал. Филипп бардыгын ага жеткирип айтып берди. Ыйса Машаяк айткандай, кимде ким ага чын жүрөгүнөн ишенген болсо, ал сууга чөмүлдүрүлсө болот деп. Сууга чөмүлдүрүлүп анан куткарылууга ээ болот эмес, куткарылган адам сууга чөмүлдүрүлүшү керек. Эми куткарылган адам адил үчүн, адилеттик үчүн жашай турган адам, өзү үчүн өлүп, Кудай үчүн тирилген адам катары сууга чөмүлдүрүлүшү керек. Бара жатканда суу бар экенин көрүшөт. Кичинеден эптеп-септеп тамчылап аккан суу эмес, иче тургандагы суу эмес. Денеси бардыгы сууга кире ала турган суу элек. Ошондо Евнух айтат, мына суу, мен сууга чөмүлдүрүлүүмө кандай тоскоолдук бар? Мен азыр сууга чөмүлдүрүлгүм келип жатат. Чын жүрөгүң менен ишенесиңби? Ооба, ишенем дедик. Ыйса Машаяк Кудайдын уулу экендигине ишенем, ал куткаруучу экенин дагы билем. Анда арабаны токтотууга буйрук берет. Филипп менен Евнух сууга киришти. Филипп аны сууга чөмүлдүрдү. Алар суудан чыгышканда Евнухтун үстүнөн ыйык рух түштү. Эмне үчүн сууга түшүштү? Сууга чөмүлдүрүлгөндө ал толугу менен сууга кирип, кайрадан суудан чыгышы керек. Азыркы учурдагы сууга чөмүлдүрүлүү көптөгөн бассейндер же болбосо ар кандай жерлерде сууга чөмүлдүрүлүшөт. Кээ бир адамдарга кызматчыларын айтат, бир стакан суу алып кел деп. Анан ошо бир стакан сууну башына жууп коет, куюп коет. Эмне үчүн бул жерде жазылат? Экөө чогуу сууга киришти деп. Филипп аны сууга чөмүлдүрдү. Сууга чөмүлдүрүлдү, толугу менен сууга кирди. Ыйса Машаяк менен өлүп кайрадан тирилди деген мааниде. Сууга чөмүлдүрүлүү жолу толугу менен сууга чөмүлдүрүлүшү керек, толугу менен сууга кириши керек.
Быйылкы жылда конференция убагында 2 жыл бою коронавирустун азабынан сууга чөмүлдүрүлүү аз эми өтпөгөндүктөн быйылкы конференцияда сөз түрдө сууга чөмүлдүрүлгүлө. Сууга чөмүлдүрүлүп анан куткарылууга ээ болобуз эмес, куткарылган адамдар сөз түрдө сууга чөмүлдүрүлүшү керек. Анткени мен Ыйса Машаяк менен айка-чыгачка кадалып чогуу өлгөн адамын, кайрадан тирилген адамын. Мен өлдүм, эми мындан аркы бүт жашоомду бир гана Ыйса Машаяк үчүн жаңы жашоо менен жашагым келет деп Кудайдын астында чоң чечим чыгарганыбыз болот. Ошондуктан сууга чөмүлдүрүлүү дагы өтө маанилүү болуп саналат. Бул Евнух арабадан куткарылууга ээ болот. Андан кийин бат эле арабадан түшөт дагы сууга чөмүлдүрүлөт дагы, анан экөө бири-биринен ажырашат. 39-аятта алар суудан чыгышканда Евнухтун үстүнө ыйык рух түштү. Филипти болсо Теңирдин периштеси алып кетти. Ошондон кийин Евнух аны көргөн жок. Ал кубанган бойдон өз жолун улантып кете берди. Бүттү ошо менен. Кудай Филипп аркылуу аткара турган иши аягына келгендиктен ал өзүнүн жолу менен кетти. Ал эми Евнух мындан ары кубанган бойдон өз жолун улантып кете берди. Менимче Эфиопияга кайтып келгенде ал жөн унчукпай отуруп алдыбы? Жок. Менимче ал бүт эфиопиялыктарга жакшы кабарды таркатып баштаган. Ошондуктан азыркы учурда да Эфиопиядагы Машаякка ишенген адамдар өтө көп. Жакшы кабар иши кандайча кереметтүү түрдө элдерге жетерин биз билбейбиз, бирок сөз түрдө бардык адамдарга жеткирилет. Бул Евнухтагы Кудайдын берген мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып куткарылууга ээ болгон адамдардын бири болуп саналат. Кудайдын сөзүн уккан адам, бирок куткарылуусу жок. Ошондуктан ыйык жазуу бизге эмнени айтат, эмнеге үйрөтөт? Чын жүрөктөн Кудайды издегиле дейт. Ошол Евнухтагы да Кудайды каалагандыктан Кудай Филипти ага жиберди. Эгерде Филипп ал Евнухка барбаган болсо, анда бул Евнух кайра эле Эфиопиядан Иерусалимге чейин, кайрадан Иерусалимден Эфиопияга чейин ортодо барып жүрө бермек. Бирок жыйынтыгында ал өлүп, анан тозокко бармак эле. Бирок анын жүрөгүн көргөндүктөн Кудай бул адамга куткарылуу бериш керек деп Филипти ага жөнөтөт. Иерусалимде көптөгөн ыйык кызмат кылуучулар, диний өкүлдөр бар эле. Бирок алар туура жоопту бере алышкан жок. Мени кечирип коюңуздар, бирок азыркы учурда дагы көп түрлүү жыйындар бар. Кээ бир учурда телевизорду күйгүзүп карай турган болсом, ошол алардын диний өкүлдөрү ушунчалык жакшы сөздөрдү сүйлөшөт, бирок кадимкидей данек түшүп калгандай. Өздөрү кандайча жогорудан төрөлдү, ал жөндө да айтышпайт. Күнөөлөр кечирилиши керек, тобо кылышы керек. Жогорудан төрөлмөйүнчө Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деген сөз жөндө да айтышпайт. Тозок жөндө да айтышпайт, Кудайдын соту жөндө да айтышпайт. Эгерде чын жүрөгү менен жакшылап ишенсең, анда бейишке барасың деп үйрөтүшөт. Ошондой болобу? Ошол эле жетиштүү болобу? Эгерде бул Евнух Кудайдын ага берген мүмкүнчүлүгүн билбей койгон болсо, бирөө жанына келип, арабада келип сүйлөй баштайт. Сен окуп жатканыңды түшүнүп атасыңбы деп сураган болсо. Чөлдө ошол ээн жерде кичинекей кебетеси деле аябай жакшы эмес бир бала келип сураса, эгерде бир университеттин профессору келип сурай турган болсо, ой, профессор, мен түшүнгөн жокмун, мага үйрөтүп бериңизчи деп суранмак эле. Эгерде өзүнөн кичинекей эле бала келе туруп айта турган болсо, жок, мындан кетип кал, акылсыз, мени кантип үйрөтөйүн деп турасың деп. Эгерде Евнух ошентип адам баш тартмак болсо, анда эмне болмок элек? Кудайдын
чоң мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып алмак болчу. Анан өмүр бою Иерусалимге кайра барып, кайра келип, жыйынтыгында тозокко кетип кала жаздаган элек. Жакшы кабарды кандайча кабыл алат, ошого жараша анын түбөлүк тагдыры чечилет. Бул Евнух ушунчалык чын жүрөгүнөн чындыкты таанып билүүнү каалагандыктан, сен мени бул нерсени сурап жаткандыктан сен бир нерсе билет окшойсуң, сен мага жооп бере алат окшойсуң деп арабаны токтотууга буйрук берет дагы мага жакын отур дейт. Мен эмнени окуп жатам, ошонун баардыгын мага ачып бер, түшүндүрүп бер. Өзүнүн чын жүрөгү менен Кудайдын сөзүн угат. Ошол адамдарга сөз түрдө Кудай өз сөзүн ачып берет. Филипп аркылуу, кызматчылар аркылуу. Евнухтун жүрөгүн ачып берген дагы Кудай өзү. Биз ошол нерсени дагы жакшы билебиз. Бул Эфиопиядагы чоң даражадагы Евнух. Кудайдын берген чоң мүмкүнчүлүгүн туура кабыл алды дагы куткарылууга ээ болду. Эми кайрадан кызмат кылуучуларга, Ыйса Машаякты өлтүргөн ошол диний өкүлдөргө, кызматчыларга бардыбы? Жок. Тескерисинче Эфиопиядагы жашаган адамдарга жакшы кабарды таркатты, жакшы жаңы жашоо менен жашады деп мен ишенемин. 2-Корунтуктар 6-бөлүм 2-аятта карасак, мына азыр жакшы убакыт, мына бүгүн куткарылуу күнү, мына карагыла. Биздин жүрөктөрүбүздү ойгото турган сөздөр, мына азыркы убакыт, Кудайдын ырайымын кабыл ала турган убакыт, азыр куткарылуу күнү, мына азыр жакшы убакыт. Бир аз убакыттан кийин оруп жыюу маалы бүтөт. Жеремия 8-бөлүм 20-аятта оруп жыюу маалы өттү, жайкы убакыт бүттү, бирок куткарылган жокпуз. Иерусалимден башталган жакшы кабар чыгышка чейин келип бизге дагы жетти. Дүйнө жүзүнүн бардык тилдерине 3400дөн ашык тилге которулду. Жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүр катары таратылат. Ошондон кийин гана дүйнөнүн акыры келет. Ушул сыяктуу эле булардын бардыгы боло баштаганында аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде куткарылган адамдардын бардыгын асманга алып кетет да, куткарылбаган адамдар бул дүйнөдө жазаланыш үчүн калышат. Насаатчы китепти чогуу ачабыз. Байыркы келишимде Насаатчы китеби 12-бөлүм. Насаатчы 12-бөлүм 1-аят. Оор күндөр келгенге чейин, жашоого ыраазы эмесмин дей турган жылдар келгенге чейин, жаш кезиңде жаратканыңды эсиңден чыгарба. Жаштык кезиңде жашоого ыраазы эмесмин дей турган жылдар келгенге чейин, бир аз убакыт өткөндөн кийин адам картая баштайт, күч алсыз боло баштайт, ойлой да албай калат. Бир аз убакыттан кийин бул дүйнөдөн кайта турган убакыт келет. Ошондуктан жаш кезиңде жаратканыңды эстет. Жаш кезиңде Кудайдын сөзүн кабыл ал дейт. Бир нече жыл мурун мен автовокзалдан автобусту күтүп жатканда жанымда бир карып калган аксакал турганын көрдүм. Аксакал, айтыңызчы, сиз көп убакыт бою жашаптырсыз. Эми бир аз убакыт өткөндөн кийин сиз бул дүйнөдөн кетесиз. Ага даярдык көрдүңүзбү деп сурасам, ал эмне деп жооп берет?
Аксакал эгерде мен даярдык көргөн болсом, анда мен эч качан кайгырбайт болчумун. Анда ушул өмүрүңүздү эмне кылып жашадыңыз? Эми болсо анын акылы дагы аз, күчү дагы жок. Өтө эле кечигип калды. Ошондуктан акылыбыз жакшы болгон учурда, Кудайдын мүмкүнчүлүгү берилип жаткан учурда кабыл алышыбыз керекпиз. Бул аксакалдагы акылсыз адам катары жашагандыктан бул дүйнөнүн баалуулугу эмне экендигин билишпейт. Экинчи аятта күн да, жарык да, ай да, жылдыздар да өчө электе, жамгырдан кийин кайра кара булут каптай электе жаратканыңды эсте. Ошол күнү үй кайтаргандар титирейт, кубаттуулар ийилишет, тегирменчилер аз болгондуктан алардын иши токтойт, терезени карагандар караңгылайт. Күн дагы, жарык дагы, ай дагы, жылдыздар да өчө электе жаратканыңды эсте. Картайганга чейин дейт. Анткени карып калган учурда анын көзү да көрбөй баштайт, жарыкты да көрө албай калат. Ошол күнү үй кайтаргандар титирейт. Үй деген бул биздин денебизди билдирет. Ошол денебизде ашкана дагы бар. Ашканадан тамактанабыз дагы, андан кийин артта канализация да бар. Печка иштеп тура турган жерибиз дагы бар. Дененин температурасы дайыма 37 градуста. Мага окшогон үйлөр дагы бар. Көзүбүз айнектерди билдирет. Анан угуучу орган кулактарыбыз дагы бар. Үй кайтаргандар титирейт дейт, буттары титирей баштайт. Кубаттуулар ийилишет, тегирменчилер аз болгондуктан алардын иши токтойт дейт. Тиштери түшө баштайт. Терезени карагандар караңгылайт. Көздөрү көрбөй баштайт. Мунун баарын айтып турсам өтө кызык, бирок убакыт жок. Линкольн таяк таянып алып эшикке чыга турган болсо, бир адам сурайт экен, жакшы саламатта жашап жатасызбы десе, саламатта жашап жатамынбы же жокпу билбейм, бирок жаныма бир таякты кармап алдым дейт, өзүмдү кармап туруш үчүн. Насаатчы 11-бөлүм 9-аят. Жаш чагыңда кубан, жаш улан, жаш күнүңдө жүрөгүң кубанычтын даамын татып калсын. Жүрөгүңдүн каалоосу, көзүңдүн жетеги менен жүр. Бирок билип кой, ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартат. Жаштык кезиңде сен өзүң каалагандай жашайсың. Жүрөгүң кубанычтын даамын татып калсын. Бирок ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартаарын бил. Жаш кезинде өтө жакшы шаан, шөкөткө байланып жашайт, кубанычка. Эмне үчүн жаштык кезде Кудай берген элек? Кудайды издеп тапкыла деп. Жаш кезинде куткарылган болсо, анда көптөгөн кызматтарды аткара алат. Биздин жыйында жаштар көп болгондуктан мен алар менен мактангым келет. Руханий жашоодо дагы өтө жакшы, үлгүлүү жашоо менен жашашат. Башка бул дүйнөнүн жаштарына окшобостон, андай эмес, машаякчы жаштар катары биздин жыйындын жаштары ушунчалык баалуу адамдар. Таң ата электе эле түшкөн шүүдүрүмдөй сыяктуудай биздин жаштар. Таң ата электе таза шүүдүрүм түшкөндөй биздин жыйындын жаштары так ушундай деп айткым келет. Ошол жаштыкты Кудайдын өзү үчүн арнап жашашыбыз керек болот. Бизге берилген мүмкүнчүлүктү Кудайдын эрки үчүн, куткарылбаган адамдар куткарылыш үчүн, ошол мүмкүнчүлүктөрдү сөзсүз түрдө Кудайдын эрки үчүн, Кудайдын
ырайымы үчүн жашашыбыз керекпиз. Сепания китебин чогуу ачалы. Сепания китеби 2-бөлүм. Байыркы келишим Сепания 2-бөлүм 1-аят. 2-бөлүм 1-2 аяттар. Жүгөнсүз эл, өзүңөрдү жакшылап изилдегиле. Кудайдын өкүмү чыкканга чейин, топол сыяктуудай сапырылып кеткениңерге чейин, силерди теңирдин жалындуу каары каптаганга чейин, силерге теңирдин катуу каары төгүлө турган күн келгенге чейин өзүңөрдү изилдегиле. Жүгөнсүз эл. Бул кандай адамдарды айтат? Күнөөгө батып жашаган адамдар, жалган жашоого байланып өзүнүн денесинин каалоосун аткарып жашаган адамдар. 1-бөлүм 6-аятта теңирден баш тарткандарды, теңирди издебегендерди, ал жөнүндө сурабагандарды жок кылам. Кудайдан баш тарткандарды, теңирди издебегендерди Кудай бардыгын жок кылам дейт. Күнөөгө батып жашаган адамдардын бардыгы күнөөдө эле жашай бере турган болсо, алар жаныбарлардан эч бир айырмасы жок болуп жашайт. Анткени уят эмне экендигин билбестен жашаган жүгөнсүз эл. Кудайдын өкүмү чыкканга чейин, Кудай белгилеп койгон Кудайдын убактысы, Кудайдын соту келген күнгө чейин Кудайдын силерге берген мүмкүнчүлүгү өтүп кеткенге чейин, силерди теңирдин жалындуу каары каптаганга чейин өзүңөрдү изилдегиле. Кудай берген мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы өтүп кеткенден кийин адамды эмне күтөт? Бир гана тозок Кудайдын соту күтөт. Ошол күн келгенге чейин Кудайга жакын келгиле, Кудайды изилдегиле. Эгерде күнөөкөр Кудайга кайрылып келе турган болсо, ал адамды да Кудай кечирем дейт. Анткени Кудай чыдамдуу болгондуктан ар бир адамды күтөт. Кайсыл күн экенин билбейбиз, бирок күтүлбөгөн жерден ошол күн келиши мүмкүн. Биздин жеке жашообуз бүтүп калышы мүмкүн, же болбосо ар бир адамга белгиленген убакыт бүтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр бизге берилип жаткан ушул мүмкүнчүлүктү Кудай чакырып жаткан учурда, Кудайга кайтып келе ала турган убакытта кайрылып келишибиз керекпиз. Кудай баардыгыңарды кечирем деп чакырып жаткан учурда Кудайдан баш тарткан адамдар, акылсыз адамдарды Кудай соттойт. Накыл сөздөр 1-бөлүм. Накыл сөздөр 1-бөлүм 24-аяттан баштап окуйбуз. Накыл сөздөр 1-бөлүм 24-аяттан баштап окуйбуз. 24-аят. Мен силерди чакырдым, бирок силер мени укпай койдуңар. Силерге колумду сундум, бирок силер көңүл бурбай койдуңар. Менин кеңештеримдин бардыгын четке кактыңар. Ашкере кылганымды кабыл албай койдуңар. Ошон үчүн мен да силердин өлүмүңөргө күлөм. Башыңарга мүшкүл түшкөндө сүйүнөм. Силерди коркунуч бороондой каптаганда, кырсык бурганактай басканда, башыңарга кайгы жана кыйынчылык келгенде, мени чакырсаңар, бирок мен силерди укпайм. Мени таң заардан издейсиңер, бирок таппайсыңар. Анткени алар билимди жек көрүштү. Теңирден коркууну тандап алышкан жок. Менин кеңештеримди кабыл алышкан жок. Менин ашкере кылганымды жек көрүштү. Кудай чакырган учурда укпай койгон адамдар, Кудай өзүнүн ырайымдуу колун сунган учурда биз ошону кармап калышыбыз керекпиз. Колумду сундум, бирок силер көңүл бурбай койдуңар. Менин кеңештеримди четке кактыңар. Анда
Силердин өлүмүңөргө дагы мен күлөм. Башыңарга мүшкүл түшкөндө мен сүйүнөм. Башыңарга кайгы жана кыйынчылык келгенде мени чакыра турган болсоңор, мен силерди укпайм. Мени таңзаардан издеген болосуңар, бирок таппайсыңар. Эмне үчүн? Анткени Кудай чакырып жаткан учурда, Кудай өзүнүн колун сунуп жаткан учурда кайрылып келишибиз керекпиз. Андай болбосо, убакыт өтүп кеткенден кийин кайрылганда Кудай өзү бизди шылдыңдайт. Ошол учурда канчалык чакырган күндө да Кудай эми бизди укпайт. Анткени өз убактысында Кудай бардык мүмкүнчүлүктөрдү берген. Куткарыла ала турган күндөрдү берген. Еврейлерге 3-бөлүм 7-аятта Кудайдын үнүн укканыңарда чөлдөгү сыноо күндөрүңөрдө козголоң убагында жүрөгүңөрдү катуулантпагыла. 1 Петр 3-бөлүм 20-аятта Нухтун убагында кеме курулуп жаткан учурда баш ийбегендерди Кудай бардыгын талкалап салган. Аягына чейин ишенбеген адамдарды Кудай от менен бардыгын жазалайт. Кудай чыдамдуу. 2 Петр 3-бөлүм 8-аятта Кудайдын астында бир күн 1000 жылдай, 1000 жыл бир күндөй болуп, Кудай бардык адамдарды чыдамдуулук менен күтөт, бирок адамдар Кудайга кайрылып келишкен жок. Кудайдын соту болгон учурунда канчалык Кудайды издебесин, чакырбасын, ал укпайт. Кеме курулуп жаткан учурда Кудай бардык адамдарды күттү. Нух пайгамбар айтты, жакында Кудайдын соту болот, Кудайга кайрылып келгиле деп. Кантип эле топон суу менен Кудай соттосун деп алар ишенишкен жок, Кудайдын сөзүнөн баш тартышты. Кудай өзүнүн сотун баштаганда кеменин эшигин жаап салды да бардыгы такылдатты, бирок мүмкүнчүлүк бүтүп калган, эшик ачылган жок. Римдиктерге 2-бөлүмдө чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 4-5-аяттар. Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тобо кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдүкүн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүң каар чогултуп жатасың. Кудайдын айкөлдүгү сени тобо кылууга жетелерин билбейсиңби? Кудайдын канчалык айкөлдүгүн, сабырдуулугун, чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы? Кудай өзүнүн ырайымын, Кудайдын сүйүүсүн арнайт, бирок адамдар өзүнүкүн бербегендиктен, өкүнбөгөндүктөн Кудайдын каары төгүлө турган адилет соту үчүн өзүнө өзү каар чогултуп жатат. Мен бир жолу ишенбейм десем, аягына чейин ишенбейм деген адамдар бар. Мен тозокко бармайынча ишенбейм деген адамдар бар. Тобо кылбайм деген сөздүн мааниси. Ал шунчалык мерис, жүрөгү катуу болгондуктан тозок барса дагы күйбөй кала тургандай. Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө каар чогултуп жатасың дейт. Азыркы учурда да Кудай бардык адамдарга, күнөөкөрлөргө кайрылып айтат: сени мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам, мага кайрыл. Мен сени куткарып алам. Куткарып алдым. Кудайдын ырайым убактысы бүткөндөн кийин бир дагы адам Кудайга кайрылып келе албайт. Кудай бардык адамдарды соттойт, жазалайт. Кудай өтө сүйүүнүн Кудайы, ошол эле учурда каардуу Кудай болуп саналат. Жакында бизде эртеңки күндөн баштап семинар болуп өтөт. Эртеңки күндө Кудай биз менен чогуу боло турган.
Ошол эле учурда быйылкы жылда конференцияга бул өтөт. Бардык адамдар биз чын жүрөгүбүз менен сыйынышыбыз керекпиз. Менимче быйыл чет мамлекеттен дагы көптөгөн адамдар жакшы кабар угабыз деп келишет. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктү пайдаланып жакшы кабарды таркатышыбыз керекпиз. Анткени бир аз убакыттан кийин жыйын терин убактысы бүтүп калат. Түшүмүн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин деп биз суранышыбыз керекпиз. Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Накыл сөздөр 10-бөлүм 5-аятта жайында түшүм жыйган уул акылдуу уул. Оруу жыйуу маалында уктап жаткан уул ал уятка калтырчу уул болуп саналат. Түшүм жыйган уул акылдуу адам болуп саналат. Түшүм убагында уктап жаткан уул ал акылсыз болот. Түш көрүп, ар кайсы нерселерди көрүп, мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Биздин убактыбыз, биздин байлыгыбыз, биздин бардык нерселерибиз, колубузда болгон нерселердин бардыгы биригип жакшы кабар үчүн жумшалышы керек. Куткарылбаган адамдар куткарыла тургандай кылып жардам көрсөтүшүбүз керекпиз. Анткени бир адамдын куткарылуусу бүт дүйнөдөн дагы баалуу болгондуктан, Кудай үчүн чоң кубаныч, биз үчүн чоң даңк болгондуктан, ар бир адамга сөзсүз түрдө Кудай өз батасын, өз белегин берет. Куткарылган адам тил алчак болуп жашай турган убактысына дагы өтө аз убакыт калды. Жакшы кабарды жеткире ала турган убакыт дагы аз калды. Тил алчак болуп жашай ала турган убакытка дагы аз калды. Бизге берилген убакытты туура пайдаланып, мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, бүт жүрөгүбүз менен, бүт күч аракетибиз менен жакшы кабарды жеткиришибиз керекпиз. Бир гана Кудайдын эрки аткарылыш үчүн. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгы жана адилеттикти издегиле, ошондо мунун бардыгы силерге кошулуп берилет. Жыйында сырткары көптөгөн адамдарга жакшы кабар сөзүн айтып, тил алчак болуп, жашай турганда кылып, жашай турган болсок, биздин денебизге керек болгон нерселердин бардыгын Кудай өзү даярдап берет. Куткарылган адамдардын ичинен дагы ушунчалык тил алчак болуп, Кудайдын эркин аткарып жашаган адамдар өтө эле аз санда. Бул дагы өтө өкүнүчтүү. Жалкоолукка же болбосо башка нерсеге берилбестен, акыркы мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып жашайлы. Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күн эмне болоорун билбейсиң. Ошондуктан бизге берилген убакытты, мүмкүнчүлүктү акырына чейин, аягына чейин ошону туура баалап билели. Аян китеби 1-бөлүм 3-аятта бул пайгамбарчылыкты окугандар жана уккандар, жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды. Угушубуз керекпиз, аткарышыбыз керекпиз. Анткени биз тил алчак болуп жашай турган убакыт дагы өтө аз. Жакан 9-бөлүм 4-аятта түн келет, ошондо эч ким эч нерсе кыла албай калат. Азыр жарык мезгили. Бардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула, сергек болгула. Же ушунун баарын көрүп туруп эч нерсе түшүнбөй жатасыңарбы? Учурда Түндүк Кореяда ракеталарды атууну улантып, өзөгүн жок кылууга аракет кылууда. Бирок майнап жок. Россиянын Украинаны жеңгени, Орусиянын Израилди жеңүүсүнө себеп боло тургандыгын билбейсиңерби? Азыркы учурда дүйнө жүзүнө таркаган жугуштуу оорулар азыр убактылуу бүтүп турат. Ошонун бардыгы биз үчүн токтоп турат. Ошону билесиңерби? Анткени булардын бардыгы боло баштаганын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Бизге берилген убакыт өтө аз экенин түшүнгүлөчү. Жеремия 48-бөлүм 10-аятта Теңирдин ишин көңүл коштук менен кылган адамга каргыш.
Кудайдын астында тозокко бар эле тим болбостон Кудайдын астында чоң ашкерелөөгө ээ болот. Бир аз убакыттан кийин Кудай Ыйса Машаяк келет. Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. Ошондуктан Кудайдын уулдары катары кайраттуулук менен бир аз жашап койсок болбойбу? Анткени бир аз убакыттан кийин бардыгы бүтөт. Кудайдын астына келгенде даңкка ээ бололу, өз белектерибизге ээ бололу, сыйлыгыбызга ээ бололу. Ошол нерсени каалайлычы. Бул дүйнөдө машаякчылар кайгыда, кыйынчылыкта жашаса дагы анын бардыгы убактылуу. Бирок биз Ыйса Машаяк келгенге чейин ишенимибизди сактап жашай турган болсок, биз эң бактылуу, эң тынчтыкта жашаган адамдар болобуз. Же андан башка каалообуз барбы? Мен чыныгында ачык айта турган болсом, бул дүйнөдө андай деле жашагым келбейт. Анткени Кудайдын астына барганымда 100 эсе, 1000 эсе ушунчалык артык. Бул дүйнөдө эмне үчүн дагы да болсо жашап жатам? Анткени менин аткара турган иштерим дагы бар болгондуктан. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Изилденип көрүңүздөр. Бизге берилген акыркы мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланалы. Бизге берилген мүмкүнчүлүк өтүп кеткенге чейин акылдуу, сергек бололу, сыйынууда бололу. Бул семинарда да көптөгөн адамдар куткарылууга келип, бардыгыңыздарды биримдикке чакыргым келет. Көптөгөн адамдарды чакырып келсеңиздер өтө жакшы болот. Бирок алып келгенге адам жок боло турган болсо, жок дегенде өзүңүздөр келип, чогуу катышып бериңиздер, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди өзүңүзгө чакырып алып, куткарып алганыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул дүйнөгө таандык адамдардан эмеспиз, бир гана асман падышачылыгына таянган, сиздин эркиңиз аткарыла турган, чакырылган адамдарбыз. Көптөгөн куткарыла элек адамдар бар. Аларга жакшы кабарды жеткириш үчүн бул жакшы кабарды бизге тапшырып бергениңиз жөнүндө дагы биз жакшы билебиз. Эгерде биз оозубузду ачып сүйлөбөсөк, айтпасак, бир дагы адам жакшы кабар аркылуу куткарылууга ээ боло албай тургандыгын билебиз. Ошондуктан бир гана сизге таянабыз. Кудай, эртеңки күндөн баштала турган биздин семинарды да Кудай өзүңүз баталап берип, дүйнө жүзүндөгү бардык жыйындарда жакшы кабар таркатылып жаткан жыйындарда өзүңүз чогуу болуп, өз жетеңиз менен чогуу болушуңузду суранабыз. Биринчиден куткарылган адамдар, бир туугандар бардык биримдикте жакшы кабар үчүн кызмат өтөй тургандай кылып мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Мунун бардыгын сиздин ырайымдуу колуңузга тапшыруу менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.